Кайтпас жана өтүкчү чек ара көзөмөлдөп өткөрүү бекеттери Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырып турат. Өткөрүү жайларынын ишинин жанданышы эки элдин достук мамилесин, ынтымагын бекемдөөгө багытталган. Мындай чечим эки мамлекет башчыларынын март айында Ташкент шаарында өткөн жолугушуусунда макулдашылган. Bir жақта бізде Согди областы болот, экинчи жагында Фергана областы. Булардын мүмкүнчүлүктөрү биздин мүмкүнчүлүктөрдүн баарын кошуп туруп, элдин деңгээлин турмушун көтөрүшүбүз керек. Ошон үчүн бизде социальный программаларда, экономик программалардын баардыгы чек арага байланбаш керек да. Ошон үчүн мурункудай ачык, айкын болуш керек. Биздин эки президентибиз Ташкентте дагы биздин алдыбызда ошондой максат койду да. Эки областтын жетекчилери максимально упрощенный вариант менен жашагыла. Чек ара маселеси только картада болуш керек деп атат да. Иш чаранын жүрүшүндө эки облустун башчылары жергиликтүү тургундарды жакшы саамалык менен куттуктап, кыргыз-өзбек элинин ортосундагы мамиле жаңы баскычка көтөрүлгөнүн баса белгиледи. Мындан ары жарандар мурдагыдай тартипте паспорттук көзөмөл менен каттоо аркылуу тоскоолдуксуз өтөт. Биз насипсиз Кудай кааласа бул ракамын көпөйтүрүш. Буюрса өнүгүү жолунда ишенимдүү өнүктөш катары кызматташууну да жандандырабыз. Кубанычтуу саамалык эки элдин коңшулаштык жакын мамилесин, эки облустун ар тараптуу кызматташуусун жакшыртууда зор мааниге ээ. Муну сонун 2 барабарга ашырышка өзүбүзгө катгый реже кылып алганбыз. Өткөрмө бекеттердин ачылуу аз эми концерттик программа менен улантылып, кыргыз-өзбек ырлары жаңырды. Учурда Сох районунда 70 миңден ашуун калк жашайт. Буга чейин Сох анклавынын тургундары Өзбекстанга барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, бир гана кадамжай көзөмөлдөп өткөрүү бекети аркылуу өтүшчү. Кайтпас жана өтүкчү көзөмөлдөп өткөрүү жайларынын ачылышы менен бул жол 55 чакырымга кыскарды. Açılgan Kaytmas bilan Utukçunun yolları yaxşı. Кайтпас жана өтүкчү бекеттеринин ачылганына кубанып турабыз. Анткени жолдор тегиз, эл кыйналбайт. Чечме кадамжай жолу аркылуу айланып өткөндө жолдун алыстыгы жана өткөрмө бекеттерде да кыйынчылыктар жаралчу. Кыргыз-өзбек илгертен достуктук мамилеси бекем болгон. Мындан ары да улана берет деген ишенимдемин. Мен Кайтпас айылынын тургунумун. Өзүм Өзбекстандан бул жакка келин болуп түшкөнмүн. Канча жылдан бери жол жабылып, Бадыл жактан бара албай кыйналып жүргөнбүз. Мына ашылып калса бардыгыбызга жакшы да, ата-энебиз бар, тууган уругубуз бардыгы ошакта ооруп калса да, жатып калса да бара албай жүргөнбүз. Биз Кыргыз кыштак айылында жашайбыз. Бул жерге келин болуп 3 балалуу болдум. Мурда Өзбекстандагы туугандарыма баруу үчүн кыйынчылык болгон эмес. Андан кийин кадамжай аркылуу барууга туура келип калган. Эми жол ачылып кубанып турабыз. Бул үчүн өлкө башчыларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Эки өлкөнүн ынтымагы бекем боло берсин. Өзбек эли номунан катта ташаккур айтамын. Белгилей кетсек, чек ара бекеттеринен адамдардын жеңил автоунаалардын жана 20 орунга ылайыкташкан кичи автобустардын гана өтүүсүнө уруксаат берилди. Ал эми оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө азырынча уруксаат бериле элек. Айжан Аташтанова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.